гений, инженер, миллиардер, филантроп, ойлоп табуучу инвестор. Азыркы убакта ысымы ар бир экинчи адамдын оозунда айтылып жүргөн, космосту багындырып технологияны буга чейин белгисиз болгон жаңы деңгээлге чыгарууну максат кылган инсан бул Илон Риф Маск. Азыркы заманда күндөн күнгө жаңы ачылыштар чыгып атат. NASA компаниясы кыла албаган ишти Илон Маск кылабы, чындап эле. Бизге белгилүү болгондой, Илон Маск Марста жашаса болот деп айткан. 2032 жылы Илон Маск миллиондогон адамдарды Марска алып кетүүнү максат кылган. Ушул кезде сизде суроо пайда болушу мүмкүн. Адам баласы жерде эле жашай бербейби? Ал жака барып не кылат? Баарын башынан жасап отурабы деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок буга Илон Маск мындай жооп берген. Эгерде жер бетине астероид куласа жана түрдүү коркунучтар пайда болсо, адамдар кырылып калышы мүмкүн. Ошондуктан алдыга карай аракет кылалы. Илон Масктын компаниясы азыркы учурда Марска учуучу кемелерин жасоого өз күчтөрүн жумшап келет.